Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз азыр Талас областында, ушул Талас районунда Көгөй айылы менен ушу Орто Арык айылынын ортосунда Ак Ордо же болбосо Ак Дөбө же болбосо Сыр Коргон же болбосо Ак Сарай деп аталган Манас эпосунда ушул биздин Манас атабыздын Ак Сарайы аталган ордосунун ордунда турабыз. Археологдордун баамында бул ордо, бул шаар ошол 7-14 кылымдарда шаар болгон деген тыянактарды берет. Ал эми бул ошо Таластын так ортосунда жайгашкан. Башынан узун туурасы ушул негизги ордонун эле узун туурасы болжолдуу бир 600 метрге 600 метр түзөт. Анан тетигил менин арт жагымда кара жыгачтар көрүнүп турбайбы? Ошол жерде чоң андан нар жагында чоң дубалдар болгон. Ал дубалдардын болжолдуу бир 5-6 метр бийиктиктеги ушу топурактан курулган дубалдар болгон. Бул эми бир чоң радиусту, өтө чоң радиуста бул дубал мындан ары уландысы ошо Токойго чейин, сууга чейин өтөт да. Анан бул жер ошол чоң убагында чоң империялардын борбору деп айтсак болот. Эмне себептен? Убагында эң чоң бир империялардын бири бул Батыш Түрк каганаты болгон. Эми Батыш Түрк каганатынын башчылары ушул жерде ставка, негизги борбору катары Таласты борбор кылышкан. Батыш Түрк каганаты өтө чоң территорияларды багындырган. Иран, андан нары тетиги жакынкы чыгышка чейинки мамлекеттерди багындырып, мына ушул Таластан туруп, ушул жерди борбор кылып башкарган. Эми ушул шаар негизи Манас эпосунда эмне үчүн мен ушул Манас атабыздын Сыр Коргону ушул деп айтып атканым? Эмне себептен? Мунун негизги себеби мунун географиялык турушу, турган жери. Мисалы, Жусуп Мамайдын вариантындагы Манаста мындайча эскерилет да. Семетей Бухардан ушул Таласты жерим Талас, атам Манас деп Таласка кайтайын деп атканда Каныкей энебиз ага мындайча айткан жери бар да. Жолборс атаң сарайы чоң ополдун боюнда деп айтат да, Кеңкол ата оюнда. Менин артымдагы могу тоо система, бул тоо системасы өйдөңкү жанагы Манас комплекси бар, Манас Ордо. Мына ошол жерден башталат, Таш Арык айылынан. Анан бул тоо системасы уланып отуруп, батыш жактан Нылды айылынан бүтөт. Бул тоо системасын Манас эпосунда Жусуп Мамайдын вариантында ушул чоң ополдун боюнда Кеңкол ата оюнда деп атат. Мына ушул менин артымда турган ошол Кеңкол, мына ушул жер. Кеңкол ата ою деп айтылып атканын дагы бир себеби бар. Ушул тоонун боорунда жүздөгөн, миңдеген мүрзөлөр бар.
Бул мүрзөлөр дөбөлөр деп коёйт. Бул дөбөлөр тетиги 9-кылым биздин эрага чейинки ошол маалдан баштап 13-кылымга чейинки таандык дөбөлөр бар да. Бул жерде убагында Советтер Союзунун белгилүү археологу Александр Натанович Бернштамдын иштерин негизинде ушул табылган археологиялык табылгалардын негизинде мына кең кол маданияты деген термин археологиялык илимге киргизген. Ушул жерде ошол 2-кылымдарга, 4-кылымдарга, гундарга таандык деп Бернштам казган ошол мүрзөлөрдү ошо Кеңкольские могильники деп айтып койгон. Мына ошол Кавказдан дагы кийин, ошол Алтайдан дагы, Енисейден дагы ушул типтүү маданиятты Кеңкольская культура же Кеңкольский историко-культурный комплекс деп атаган да. Ана маселен бул жерде ушул Ак Ордо биздин албетте кыргыз үчүн ыйык жер. Манас атабыздын ордосу. Мисалы Манас Ордо комплекси бул күмбөз, Манастын күмбөзү турган жер. Ал эми негизги Манас атабыздын ордосу мына ушул жерде болгон. Мына ушул мен азыр ушул ордонун эң бийик бир точкасында турам. Бул жерде Бернштам ушул согуштун алдында келип, ушул жерде археологиялык казуу иштерин жүргүзгөн. Маселен, ошол Бернштамдын казуу иштери жүргөн жерге мынакей мен азыр сиздерге көрсөтөм. Ушул жерде Дубалдын кадимки ушул цитаделдин кирпичтери жана башка көрүнүштөр болгондо ал китепке ушунун бардыгын чагылдырып жазып кеткен. Мына могул ушул жерде. Эми албетте бул шаарга бул жерден эми камерадан мүмкүн көрүнбөйт. Менин артымда тетиги тоонун боорунда Кулан Корук деген ошол жерде байыркы шаар бар. Ал шаар орусча замок Кулан деп коет да. Ал шаар биздин эрага чейин 36-жыл ушул шаарды Лев Гумилев «Первая Таласская битва, 36 год до нашей эры» деген китебинде ушул жерде биринчи Талас согушу болгон. Мына ошол жөнүндө Гумилев дагы жазган. Мына ошол Кулан Коруктан ушул азыркы турган Манас атабыздын ак дөбөсүнө чейин, ушул жерге чейин эми бир 3 километр жерди түзөт, бир 2-3 километр жер. Мына ошол тоонун боорунда Кулан Корукта чоң булак чыгат. Мына ошол булак менен чопо түтүкчөлөр менен ушул шаарга, ушул ордого чейин бир нече чопо түтүктөрдү алып келишкен. Бүгүнкү күндө ошол Советтер Союзу убагында ушул жерлерди казганда ошол түтүкчөлөр ушул жерден, карапат түтүкчөлөр ошол жерден чыккан да. Стратегиялык жактан караганда бул эң ыңгайлуу жер эмне себептен? Анткени себеби Талас суусу мына биздин артыбызда Токой. Талас суусу агат. Ошол Талас суусуна чейин чеп болгон. Батыштан дагы
чыгыштан дагы. Мына ошондуктан стратегиялык жактан бул ордо өтө маанилүү болгон. Бул эпохалар, бул ордо түрк каганатын, андан кийин Караханиттердин доорун, андан кийин Карлуктардын доорун, андан кийин Чыңгыз хандын доорундагы башынан кечирген улуу ордо деп атасак болот да. Мен ойлойм, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн бул маалыматтар кызык болду деп. Анда эмесе көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.